Баяндамачы, айтсаңыз, бул жерде мамлекеттик тараптан өзүнүн укугун коргоонго, юридикалык жардам алууга адамдардын арасынан этникалык кыргыздар эмне үчүн кирбей калды, кошулбой калды? Урматтуу Айбек Жапарович, алар жарандыгы жок жарандарга, качкындарга деп да кирет, ошонун ичине кирип кетишет алар. Ошондо этникалык кыргыздар мамлекет тарабынан юридикалык жардам алууга укугу жок болобу? Укугу бар, алар кайрылса берет. Жарандыгы жок жарандардыга дагы, чет өлкөлүк жарандарга да же качкындар болсо дагы кирет. Алар эгер ал жактан башка өлкөдөн келсе, биринчи алгач чет өлкөлүк жаран болуп келсе да берилет. Ал жактан бир өздүгүн аныктоочу документтери жок болсо, жарандыгы жок жаран болсо дагы категорияга туура келет, берилет. Анда ошону киргизип койсок кандай болот, сиздин оюңуз кандай? Этникалык кыргыздарды. Макул, сунуш бериңиз, анда Мен этникалык кат деген. түрүндө да берейин, этникалык кыргыздарды дагы киргизели, себеби алар кыргыз да. Жарайт. Мамлекеттик тараптан юридикалык жардам алууга толук укугу болуш керек. Сиз экөөбүз эле азыркы күндө мамлекетте иштейбиз. Эртең кандайдыр бир себептер менен 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин башка жакка барып, башка жактын паспортун алып калгандан кийин сиз экөөбүз да этникалык кыргыз болобуз. Бизге дагы Кыргызстандан келгенде сөзсүз түрдө юридикалык жактан жардам болуш керек да, туурабы? Ошондуктан ушуга мен сунуш берем, кат түрүндө да берем. Ушуну кошуп койсок. Рахмат.